Урматтуу мекендештер, чет элдик мигранттар үчүн Россияда каттоо которуу милдеттүү. Документтерди таза жасаган жана ишеничтүү адистерди издеп жүрсөңүз, анда бизге кайрылыңыздар. СНИЛС, ОМС, ДМС, Медполис, Медкнижка, ННН, перевод паспорт, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун жардам беребиз. Мыйзамдарды сактап, документиңизди тактап, ишенимдүү жүрүңүз. Өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн сөзсүз түрдө документиңизге сак болуңуз. Байланыш номерибиз +7977 359 69 72. Иранын президенти Ибрахим Раиси каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазууда. Маалымдалгандай, анын тик учагы 19 майда түштөн кийин кулап байланышты токтоткон. Экипажды издөө 12 сааттан ашык убакытка созулду. 19 майда Раиси Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен жолугушкан. Расмий иш-чаралардан кийин ал тышкы иштер министри Хосейн Амир Абдуллахян менен бирге Бел 212 тик учагына отуруп, Тегеранды көздөй учкан. Президенттин тик учагы абага көтөрүлгөндөн болжол менен 30 мүнөттөн кийин Азербайжандын чыгышында коюу тумандан улам кулап түшкөн. Иранын президентин коштоп жүргөндөрдүн баары, анын ичинде тышкы иштер министри Хосейн Амир Абдуллахян тик учактын кулашынан каза болду деп айтылат маалыматта. Орусиядан Бишкекке учканы жаткан учак аэропорттун кызматкерин сүзүп кетти. Бишкекке учуп чыкканы жаткан Урал аба жолдору авиакомпаниясынын учагы Екатеринбург аэропортунда авиакомпаниянын кызматкерин сүзүп кетти. Бул тууралуу РБК басылмасы жазды. Урал авиалиниясына таандык А320 учагы Екатеринбург Бишкек рейси менен учуу алдында алдыңкы шассиси менен учакты чыгаруучу техникти сүзүп алган деп айтылат маалыматта. Ал оң бутунан жаракат алып ооруканага жеткирилген. Жыйынтыгында каттам 3,5 саат кечигип 19 май күнү саат 9:39 учуп чыгып кеткен. Транспорт прокуратурасы иликтөө иштерин баштады. Булак Супер Кежи. Дональд Трамп 3-дүйнөлүк согуш 5 айдын ичинде башталышы мүмкүн экенин айтты. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп жакынкы 5 айда азыркы америкалык жетекчиликтин компетентсиздигинен 3-дүйнөлүк согуш башталышы мүмкүн экенин билдирди. Бул тууралуу Трамп Миннесота штатында тарапкерлердин алдында сүйлөп жатып айтканын РИА Новости жазды. Азыркы өлкөнү башкарып жаткандар менен көп адамдар тирүү калбайт. Анткени заманбап куралдын күчү коркунучтуу. Биз жакынкы 5 айдын ичинде 3-дүйнөлүк согушка кирип кетишибиз мүмкүн деген ал. Трамп ноябрдагы шайлоодо жеңип чыкса, Украинадагы жаңжалды чечүүгө дагы бир жолу убада берди. Ал ошондой эле азыркы бийликке президент болгондо Украинадагы кырдаалдын чыгышына жол бербей тургандыгын кошумчалаган. Булак Супер Кежи. Кыргызстан менен Пакистандын министрлери Астанада жолугат. Бүгүн 19 майда тышкы иштер министринин орун басары Авазбек Атаханов Пакистандын Кыргызстандагы элчиси Хасан Али Зайга менен жолугушту. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Маектешүүнүн жүрүшүндө Пакистан элчисин Хасан Али Зайга Бишкек шаарында чет элдик студенттердин, анын ичинде Пакистандын жарандарынын катышуусунда болгон окуя боюнча маалымат алууда көрсөткөн жардам үчүн кыргыз тарапка ыраазычылык билдирди. Министрдин орун басары Атаханов бул окуя жөнгө салынып, кырдаал укук коргоо органдарынын толук көзөмөлүндө экенин, бардык тиешеси барларга карата иликтөө иштери жүрүп жатканын белгиледи. Тараптар 2024-жылдын 25 майында Астана шаарында өтө турган ШКУга мүчө мамлекеттердин министрлер кеңешинин алгагында тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен премьер-министрдин орун басары тышкы иштер министри Мухаммад Исхакдардын жолугушуусун уюштурууну макулдашышты деп жазылат андагы билдирүүдө. Мындан тышкары бүгүн тараптар Кыргызстан менен Пакистандын тышкы саясат мекемелеринин жетекчилеринин телефон аркылуу сүйлөшүүсүн уюштурат. Булак Супер Кежи. Жалал-Абад шаарында 10 000 киши бата турчу мечит курулат. Жалал-Абад шаарында эски борбордук мечиттин ордуна жаңы заманбап мечит курулат. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 17 май күнү жума намаз маалында мечиттин курулуш иштерин өзү көзөмөлдөй турганын билдирген. Мечиттин курулуш иштерин өзүм көзөмөлдөп турам. Урматтуу президентибизден уруксат алдык. Садыр Нуркожоевич да курулуш иштерине колдоо көрсөтөрүн айтты деген ал. Мечит 10 000 адамга ылайыкталып, 2 жылда курулуп бүтөрү айтылды. Булак Спутник Кежи.
Сауд Аравиясы жана АКШ ортосундагы келишим Газадагы абал талкууланды. Сауд Аравиясынын мураскер канзадасы Мухаммед ибн Салман ал Сауд жана Америка Кошмо Штаттарынын администрациясынын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан эки өлкө ортосундагы кызматташтык келишимин жана Газа маселесин талкуулашканын 19 майда Reuters агенттиги билдирди. Жолугушуу Сауд Аравиясынын чыгышындагы Дахран шаарында өткөнү, анда эки мамлекеттин иш жүзүндө толукталып жаткан стратегиялык келишим долбоорлорунун ортолоп калган соңку варианты каралганын маалымдады. АКШ Сауд Аравиясынын коопсуздугун жана анын жарандык өзөктүк тармагына жардамын кепилдеген мындай келишим аталган өлкөнүн Израиль менен мамилесин нормалдаштырууга өбөлгө болот деп үмүттөнүүдө. Жолугушууда Израиль менен палестиндер ортосундагы чыр-чатакты эки мамлекет принцибинде чечүүгө ишенимдүү жол табуу зарылчылыгы, Газа секторундагы согушту токтотуу жана бул анклавга гуманитардык жардам жеткирүү маселеси талкууланды. Израиль менен Сауд Аравиясынын ортосундагы мамиленин жөнгө салынышы жакынкы чыгыш боюнча чоң келишимдин бир бөлүгү болушу керектиги айтылып келет, бирок бул аракет ишке аша элек. Салливан бул иш сапар алкагында Израилге да барып сүйлөшүү жүргүзөрүн Ак үй 17 майда билдирген. Газа маселеси 16 майда Бахрейнде өткөн Араб мамлекеттери лигасынын кезектеги саммитинде негизги тема болгон. 22 өлкөнү бириктирген лиганын соңку кезексиз жыйыны былтыр ноябрда коңшу Сауд Аравиясында уюштурулган. Газа секторун Хамас тобу АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган көзөмөлдөйт. Бул анклавда Израиль армиясы былтыр октябрдан бери аскердик операция жүргүзүүдө. Негизги максаты Хамасты жок кылуу экенин билдирүүдө. Операцияны баштоого 2023-жылдын 7 октябрында Израилге жасалган кол салуу негиз болгон. Бул күнү куралчан адамдар тобу 1200 кишини өлтүрүп, 250 кишини барымтага алып кеткен. Кийин барымтадагылардын бир бөлүгү бошотулган. Соңку маалымат боюнча азыр Хамастын колунда калгандары 128 киши. Алардын 36-сы аскер кызматкерлеринин божомолунда каза болду. Газада Хамас менен Израиль армиясынын согушунун кесепетинен дээрлик 8 айдан бери бул сектордо жашаган палестиндердин 35 миңден ашууну каза болгонун анклавдын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси билдирүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул сандан күмөн санабай турганын 14-майда жарыялады. Газада гуманитардык абал курчуп турганын эл аралык укук коргоо уюмдары билдирип жатышат. Сауд Аравиясынын, Египеттин жана Катардын ортомчулугу менен уюштурулуп келе жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн натыйжа боло элек. Булак Азаттык.